Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгонго чейин кыргыз эли бир топ кыйынчылыктарды, түрдүү-түмөн түйшүктөрдү башынан өткөргөн. Дал ошондой кыйын кырдаалда жалпы элдин жүгүн артып, кыргыз мамлекетинин өсүп өнүгүшүнө өлчөбөй салым кошкон улуу инсандарыбыз болгон. Бул видеодо мен дал ошондой жаратман улуу инсандарыбыздын бири, кыргыз элинин сыймыгы, залкары Исхак Разаков тууралуу айтып бермекчимин. Кыргыз тарыхындагы кайталангыс кадр Исхак Разаков өз мамлекетинде бар болгону 16 жыл гана иштеген. А бирок Кыргыз СССР үчүн эң зарыл болгон стратегиялык ири курулуштарды, мисал катары айта кетсек, Ош-Фрунзе жолунун башкы планын иштеп чыгып, курулушу башталган. Аны менен удай эле Нарын дарыясын бойлото 17 ГЭС куруу мүмкүнчүлүгү бар экендигин. Эгер алар курулса, Кыргызстандан чыккан электр энергиясы менен Өзбекстан менен Казакстанды дагы толук камсыздоо мүмкүн эле. Ошентип Нарын дарыясына биринчи болуп 3 коргон ГЭСи курулат. Андан кийин Токтогул ГЭСинин курулушу башталат. Разаков келечекте көрө билген мыкты жетекчи болгондуктан экономикалык жана өндүрүштүк жумуштарга көп басым жасаган. Исхак Разаков 1910 жылы Лейлек районундагы Коросон айылында карапайым шахтердун үй бүлөсүндө туулган. 3 жашында апасы Жамиля, 5 жашында атасы Разактан ажырап, томолой жетим калат. Разаковду Ходжентеги балдар үйүнө таякеси Абдылда жеткирет. 8 жаштагы өспүрүм балдар үйүндө орус тилин мыкты өздөштүрүп, жаш экенине карабай, терең билим алууга жетишет. Бул тууралуу ал өзүнүн күндөлүгүндө балдар үйүнө келгенден кийин жашоом өзгөрө баштады деп эскерген жайы бар. Андан кийин Ташкенттеги Жатак мектеп гимназиясында билим алып, Самаркандтагы Агартуу институтуна тапшырат. Ошол эле окуу жайдын кафедрасында жумушка орношот. Ал партиялык иш-чараларга активдүү катышып, уюштургуч сапаттары менен көп ийгиликке жетишет. 1936 жылы Москвадагы мамлекеттик пландоо институтуна жолдомо алат. Окууну аяктап, кайра Өзбекстанга жөнөтүлүп, мамлекеттик пландоо комитетинин бир бөлүмүнө жумушка орношуп, катардагы кызматкерден мамлекеттик пландоо комитетинин төрагалыгына чейин жетет. Ошондой эле Өзбекстандагы жетекчи кызматтарды аркалай баштайт. 1945 жылы 4 ноябрда КПСС БКнын саясий бюросунун чечими менен Совет өкмөтү Исхак Разаковду Кыргызстан министрлер советинин төрагалык кызматына жөнөткөн. Анда Разаков болгону 35 жашта болгон. Маалыматтарга ылайык, Исхак Разаков СССРди башкарган Иосиф Сталин менен 2 рет жолуккандыгы айтылат. Ошондуктан Разаков эл арасында Сталиндин кадры деп айтылып келет. Разаков Кыргызстанга келгенден тарта ири долбоорлор ишке аша баштаган. Мисалы, Фрунзеде алгачкы троллейбустук каттамдын ачылышы, Кыргызстанга телевидениянын келиши сыяктуу. 1950 жылы Исхак Разаков партиянын чечими менен Кыргыз СССРнин биринчи катчылыгына, мындайча айтканда, президент болуп шайланган. Разаков кадр барын чечет деген ураанды туу туткан. Иштин көзүн мыкты билген, дилгир кадрларды жетекчи кызматтарга дайындаган. Разаков башкарган 11 жыл аралыгында Кыргызстанда 8 жогорку окуу жайы, 27 техникум ачылган. Аларда окуган студенттердин саны 40 миңге жеткен. 1961 жыл Разаков үчүн эң оор жана кайгылуу учур эле, анткени ал мыкты иштерди аткарып, өлкөдө болуп көрбөгөндөй абройго жетип, жалпы элдин мактоосуна алынганына карабай, өз партиялаштары жогорку партиялык бюрого кат жазышып, Разаковду кызматтан бошотууну суранышат. Алардын негизги жүйөсү катары Разаков Манастын 1000 жылдыгын белгилеп, Манас эпосун Советтик республикалар арасында таанытууга болгон аракети эле. Өз элинин маданиятын, тарыхын дүйнөгө таанытууга болгон аракетин ошондогу көрө албастар расмий Москвага бул улутчулдук маанайдагы иш-чара деп сыпатташкан. Исхак Разаковго Кыргызстанды согуштан кийинки оорчулук жылдардан алып чыгып кетүү жоопкерчилиги жүктөлгөндө ал болгону 35 жашта экен. Республиканы башкарган 16 жылда ага жана анын жолдошторуна Кыргызстанды Советтер Союзундагы күчтүү республикалардын бирине айлантуу бактысы туш келди. Жалпы алганда кыска мөөнөттө 1945-60 жылдарда 59 завод жана фабрика, 46 цех жана участка курулуп, пайдаланууга берилген жана реконструкциялоодон өткөрүлгөн.
Мындай курулуштардын маселе көйгөйлөрү жалаң гана Москвада чечилип калган. Ал Доор жана кичинекей Кыргызстан үчүн бул аябагандай эле чоң жетишкендик, чоң жеңиш болгону талашсыз. Ал республиканы башкарган жылдарда Кыргызстандын эл чарбасы жаңы 20 ири өнөр жай объектисине ээ болду. Алардын ар биринин артында Москвадагы жетекчилерди ынандыруу, көндүрүү жана ишти баштоого макулдук алуунун кызылдай кыйынчылыктары, күн тынымы жана түн уйкусу кем учурлар көп турганы айтпаса да белгилүү. Лебединовка, Аламүдүн, Үч Коргон кестери, Кызылкыя жана Сүлүктүдөгү жаңы шахталар, түстүү металлургиянын канттагы рудниги, Кыргыз автомаш, Оштогу электромеханикалык завод, Фрунзедеги ремонттук механикалык жана асфальт бетон заводу, Таластагы кирпич черепица заводу, Фрунзе ТЭЦ, Октябрдын 40 жылдыгы атындагы тигүү фабрикасы, Фрунзедеги бут кийим фабрикасы, мына ошондой ыргак жана ырааттуулукта курулуп, продукцияларын бере баштаган. Bir 1948 жылы жалпы узундугу 172 чакырымды түзгөн кант балыкчы темир жолу бүткөрүлүп, ал эми 1950 жылга барып, республикадагы темир жолдун жалпы узундугу 368 чакырымга жеткен. Орто Токой суу сактагычы Чоң Чүй каналынын курулуштары бүткөрүлүп, 3000ден ашуун гектар кайрак жер өздөштүрүлүп, аларга миңдеген адамдар көчүп келген. Кыргызстандын мектеп окуучулары үчүн маанилүү бир окуя болуп, 1957 жылдын 17 августунда Кыргызстан КПБК жана Министрлер Советинин республиканын мектептериндеги окуучу балдарды эртең мененки акысыз ысык тамак менен камсыз кылуу жөнүндөгү токтому эсептелет. Ага ылайык 1957 жылы бардык мектептердин 1-4 класстардын окуучулары, 1958 жылы 1-7 класстардын окуучулары эрте мененки ысык тамак менен толук камсыз болушкан. Бул ал кездердеги эң эле эркин жана республиканын жетекчилери үчүн өтө кооптуу кадам болгон. Ал эми 1960 жылы республиканын партиялык уюму мектептердин кенже класстагы окуучуларынын республикалык бюджеттин эсебинен акысыз түшкү тамак менен камсыздоо боюнча сунуш киргизгенде, борбордун жетекчилиги муну колдогон жок жана республиканын бюджеттик каражатын ыксыз коротуу аракети катары баалаган. Москвалык жолдоштор Разаковду Кыргызстанда коммунизмде Россиядан, Москвадан мурда куруу аракети үчүн айыпташкан учур болгондугу айтылып жүрөт. Исхак Разаковдун жогорудагыдай иш аракеттери, өз улутуна жасаган камкордугу жана чыныгы жетекчинин харизматикалык жөндөмү, талашсыз авторитети жана жалпы элдик жакшы атак даңкы көрө албастардын көңүлүнө көк таштай тийип, анын кызматтан алынып Кыргызстандан чыгып кетиши үчүн колдон келген бүт баарын жасашкан. Разаков Кыргызстандан кеткенден кийин СССРдин ман планынын бөлүм башчысы болуп иштеген. Кылым залкары өмүрүнүн акырындагы 18 жыл ичинде Кыргызстанга бир келип, абасынан жутуп, суусунан ичип кетүүнү кыялданган. Бирок бул ою ишке ашкан эмес. 1979 жылы улуу инсан залкар атабыз Исхак Разаков дүйнөдөн кайткан. Сөөгү Москвадагы Кунцев мүрзөсүнө коюлган. 2000 жылы ошол учурдагы президент Аскар Акаевдин демилгеси менен Разаковдун сөөгү Кыргызстанга алынып келинип, бардык жөрөлгөлөрү менен жерге берилген.
Бирок ушундай улуу инсандын артында калган кызы Элмира Разакова учурда Москва шаарында оор турмушта жашап жаткандыгы өкүндүрбөй койбойт. Ал учурда 64 жашта, экинчи топтогу майып. Жалгыз уулу Берк болсо үчүнчү топтогу майып. Уулу Эко Москва шаарынын бир бурчунда бир бөлмөлүү квартирасын 3-4 адамга ижарага берип, анын эсебинен күн көрүп жашап келе жаткандыгы айтылууда. Эгерде маалымат сизге жаккан болсо, досторуңуз менен бөлүшүп, класс басып, каналга катталганды унутпаңыз.